Достор, билесиңерби, Кыргызстандагы эң байыркы жана эски мечит кайда жайгашкандыгы? Бул албетте Ош шаарында Сулайман тоонун түндүк чыгыш тарабында жайгашкан Абдулла Рабат хан мечити. Бул мечит бүгүнгүгө чейин өзүнүн функциясын аткарып келет. Бул жакта 5 намаз окулат, айт намаздар окулат. Бул тарыхый мечит Ош шаарында Сулайман тоонун түндүк чыгыш боорунда жайгашкан. Ал Рабат Абдулла хан 2 деп аталат. Мечитте 16-кылымдарда Шейбанилер династиясынын заманында Абдулла хандын башкаруу доорунда курулгандыктан Рабат Абдулла хан деп аталып калган. Абдулла хандын башкаруу доорунда таандык Фергана өрөөнүндө ушул сыяктуу эки гана архитектуралык эстелик сакталып калган. Бири мына ушул мечит болсо, ал эми экинчиси азыркы Тажикстан аймагындагы Навгелем айылындагы медресе. Ал эми эмне үчүн Рабат деп кошуп айтылат? Орто кылымдарда бул мечиттер Бухара хандыгы доорунда коргонуучу чеп жана кербен сарай катары кызмат кылгандыктан араб тилинде Рабат сөзү чеп же айланасы бекитилген коргон дегенди түшүндүрөт. Эң кызыктуу дагы бир жагдай, археологдордун айтуусу боюнча мечит 15-кылымдарда урап жок болгон Жауза мечитинин ордуна курулган. Ал эми Жауза мечити Захириддин Мухаммад Бабурдун атактуу Бабурнаме автобиографиялык чыгармасында эскерилет. Мечит түз кырдуу формада болуп, анын диаметри 16-дан 27 метр, тубалдардын калыңдыгы 1 метрден 2,5 метрге чейин. Борбордук бөлүгү жерден чыпка карай 12 метр бийиктикте. Борбордук күмбөздүн тагыраагы куполдун диаметри 4 метр. Мечиттин курулушуна атайын ганча аттуу ылай колдонулуп, бышкан кыштар менен тагыраагы 70% гипс жана 30% топурактан турган ылай менен бекитилген. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында мечит илгеркидей ишин жүргүзүп, 30-жылдары жергиликтүү ишкерлер жатаканасы, ал эми согуш маалында жибек өндүрүү ишканасы болуп колдонулган. Ал эми согуш аяктар маалында Совет бийлиги мечитти кайрадан мусулман коомчулугуна убактылуу пайдаланууга берип, 63-жылдары динге каршы саясаттын натыйжасында аталган комплекс мусулмандардан тартылып алынып, аны музей катары колдонууга берилген. Кийинчерээк кошумча имараттар курулуп, 1990-жылдарга чейин Ош облустук тарыхый краеведдик музей катары колдонулган. Натыйжада 1990-жылдары гана мечит катары колдонууга биротоло өткөрүлүп берилген. Кыргызстандагы мечиттер, чиркөөлөр жана башка диний жайлар көп кылымдардан бери калыптанган маданий жана конфессионалдык ар түрдүүлүктүн айкын далили. Ар бир архитектуралык эстелик болобу, мечит, чиркөө же мазар биздин тарыхый жолубуздун, элдердин карым-катнаштарынын жана өз ара сый урматтын жандуу күбөсү болуп саналат. Диний ишенимдердеги жана дүйнө таанымдагы айырмачылыктарды урматтап бирге жашоо бул коом катары жетилгенибиздин белгиси. Биз дал ушундай коомубуз маданияттардын көп түрдүүлүгүн баалаган, ынтымакты жана өз ара түшүнүүнү эң бийик баалуулук катары кармаган.